Сиздер үчүн асыралбай алынган бала аңгемеси. Аңгеме интернеттен алынды. Петр Ивановичтин колуна телеграмма тийгенде далдырап эмне кыларын билбей калды. Саамдан кийин эсине келе түштүбү, муун жүнү бошоп, мышактабай туруп эле көзүнөн бурчактанган жаш куюлду. Бул күнү үйүндөгүлөрү аялынын төркүнүнө кетишкендиктен алардын эч бирин күтпөй эле жолго чыкты. Кудай жалгап билет да издеген жок. Убара болбой эле поездге отурду. Кымкарлап жаап турган кар терезенин айнегине жабышып, сырт элес булас. Ал туталанып да, жашып да отурду. Жаш арасынан Зыя Валиевичтин элеси кылт эте калат. Ого бетер жүрөгү титиреп, көкүрөгүнөн тепкен сагыныч көз жаш менен буулуга сыртка чыгып, арман айтар кишиси жок, көөлүп барып жарылып кеткенсейт. Адамбыз да убагында эч нерсеге баа бербей жүрө берүү адатыбыз. Петя, неберелерди көрсөтүп кетчи, сагындым деген катын алганым качан? Көрсө ошондо эле ооруп жүргөн тура. Ушунчалык мыкты адамды баалабадым. Мен кишиминби? Өктөм ойго аралаш ачуу жаш оозуна кирип жатканын да сезбеди. Анын көз алдына мурда өткөндүн баары келди. Атанын мээрин көрбөгөн балага өз атадан артык боорун толгогон бир кездеги бейтаныш адам эми жакын болуп бара жатканда ажырап калды. Анын үстүнө балдары менен келүүнү улам кийинке калтырып отуруп, минтип жүздөшпөй калганын ойлогондо башын койгулап, баарынан кечип туш келди басып кеткиси келди. Айлаганча, эми өкүндүң не, өкүнбөдүң не? Шашылышта самолетко деле отурса болмок. Эмнегедир ойлонбой поездге отурган тура. Платформада кары жашы, аял эркеги, дей койчу, бала бакыра болуп логлоп эл көп. Тигинде мында кулак мээңди же ышкырып паровоздун өтүп жатканы анын оюна да келбеди. Ал Зыя Валиевичке келебиз деп кат жазып коюп, жолго чыга албай жүргөнүнө өкүнгөндөй болсо, өзүн бырчалап салгысы келет. Ошол киши менин көңүлүмө адамдыктын жаркыраган шамын жакты эле. Мен аны дагы жаркырата кармап тура алган эмес экенмин. Ушунум адамгерчиликпи? Вагонго акыркы адам киргенче Петр Иванович сыртта турду. Эмнегедир денеси күйүп дуумугат. Улам эле Зыя Валиевич менен баягыдай моюндашып көрүшпөөчүдөй болуп ичиркене түшөт. Жамбыл Фрунзе поезди жөнөп жатат. Жөндөочүнүн үнүнөн селттей түшүп вагонго чыкты. Жөнөтүп келген экен десе, жүргүнчө белеңиз. Коштоочу адам нааразы боло карады. Ооба, жүрөгүм ооруксуганынан жерде туруп калдым. Эркектер мурдагы күнү чыланып алышса, ошентишет. Эмнегедир бейтаныш адамдын жүзүнө карабай эле тигил аял лапшып койду. Демейде Петр Иванович ага бир нерсе демек. Бул жолу кулак кагышта жасаган жок. Өз ордун таап отурду да, жанында кимдер бар экенине кызыкпай, сыртты карай телмире кетти. Поездин күрсүнүп барып ордунан жылганын, сырттагы адамдардын жакындарын сапарга узата ээрчи кол булгагандарын, алардын кыйкырык үрөөн көрбөгөндөй бардык көңүлү менен тетиги бозбала кездеги окуяларга аралаша берди. Зыя Валиевич менен ал эң алгачкы жолу сот жүрүп жатканда жолукту. Жолукканы кайсы? Ал сот жүрүп жатканда күбө катары сүйлөдү. Ата менен эненин мээримин көрбөй чоңойгон баланын китеп уурдаганын анча эле катуу күнөө катары кароого болобу? Күнөөлүү айткандай, а дегенде өзү баарын окуп өтүп алып, андан кийин гана сатчу тура. Ошол китептеги жакшы нерсени башка бирөө билсин деген тилеги жаманбы? Албетте, бул жерде ууру катары айыпталып жаткан соң өзүңөр билесиңер. Менин айтканымы закон көтөрбөйт дээрсиңер. Сот коңгуроосун кагып, сиз күбө катары сүйлөңүз. Кантип үйгө кирип канча китеп алган? Кабагын түйүп, Зыя Валиевичке сур көрсөттү. Терезенин рамасын чыгарып түшүптүр. Бир нече жолу үйгө кирип китептерди окуп, аягында алып чыгып кеткен тура. А дегенде тамак ичип, курсагын тойгузуп алып, китептерди эле окучу экен. Кийин алып чыгып сатып жибериптир. Ата энеси болбосо, караган карманганы жок. Адамга каражат да керек эмеспи? Сатса саткандыр. Китеп операциясын көпкө жүргүзгөн экенсиңер. Таапсыңар. Ал жакшы.
Мен бул сотто күнөөлүүгө коюлган айыпты угуп отуруп, педагог катары сүйлөгүм келди. Буюм меники, ууру силердики. Зал жанданып барып кайра дымырай түштү. Күнөөлүүнүн эч жерде иштебей жүргөнү албетте жаман. Органдын кызматкерлери жеткилең иштегенде желкелеп жүрүп бул баланы пайдалуу эмгекке тартып койсо, балким бүгүнкү каралып жаткан күнөө болмок эмес. Бул биринчиси. Балдар үйүнүн тарбиячылары баланы техникалуу окуу жайына өткөрүп берип, андан кийинки тагдырын билип турбагандары да өкүнүчтүү. Бул экинчиси. Акыркы айтарым, күнөө жасаган баласы үчүн элден канчалык уялса да, ата-эне күйүп-бышып ушул залда отурмак. Ал эми азыр бул жерде тарбиячылардын бирөө да жок. Алар бүгүн силер айыптап аткан баланын атасы да, энеси да эле. Мындай тагдыр өтө кылдат кароого муктаж. Ушунун баары көңүлгө алчу иш. Далайга унчукпай туруп сөзүн кайра улады. Эми менин эң акыркы суроом. Баланын балалыгын, эселектигин, өтө жаманчылыкка барбай, курсагын тойгузуп, билимин гана арттырганын эске алып, күнөөсүн жеңилдетсеңер экен. Зия Валиевич көз айнегин алып, жүлжүйгөн көзүн ого бетер кичирейтип, тиги курчамда отурган баланын түр-түспөлүн карегине катты. Анда отурган бала көзүнүн кычыктарына келген жашты бетин ушалаган болуп билгизбей аарчып жаткан экен. Аны көрүп жүрөгү кысыла түшкөн Зия Валиевич акырын бутунун башын карап залга түшүп, четтеги эле бир бош орунга отура кетти. Байбичеси тынчсызданып, сорокто ордунан туруп, улам ал киши отурган тарапты карап, айласы куруду. Китебиң түшкүрдүкө, жүрөгү жаман эле ооруп калбагай эле, дейт өзүнчө күбүрөнүп. Ошол эле күнү соттун өкүмүн угушту. Залдагылар орундарынан туруп, сот мүчөлөрүн карап дымырашат. Жүрөгү ооруксунуп жүргөн Зия Валиевичке бул дүлөй жымжырттык эмне үчүндүр коогалы туюлуп турду. Иванов, китеп уурдаган бала, эмгекке тарбиялоо колониясына жиберилди. Муну укканда айланасы курчалган отургучта баятан бери жер карап отурган бала кайдадыр алыска карегин кадап ыйлап турду. Анын көзү муздак, жансыз эле. Эми жүзүн жууп жаткан жашты арчыган жок. Анын тегерегинде айлана баскан ата да, жүрөгү эзилип турган эне да, боору ачыган тууган да болбоду. Зия Валиевич тосмого тушма-туш барды да: «Петя, кат жазып тур. Адрести өзүң билесиң. Жарайбы?» деди. Петя башын ийкеп, көзүнүн жашын арчыды. Жүрөгү бат-бат кага калтырап барып кайра оңолду. Поезд бир нече станцияны артта калтырды. Демейде такылдаган үндөн башы ооруп кетчү Петр Иванович бүгүн бул добушту такыр сезбеди. Тек гана эжа бербеген көзүнүн жашын арчып, олтургандарга да алысын сала, терезени тиктеген калыбында кыймылсыз катып отурду. Айнектен өтүп жаткан шаңкайган тала, не бир түркүн курулуш менен биринен бири өткөн ажайып айылдар да алакты кыла албады. Бир нокоттон карегин албаган бойдон кала берди. Улам-улам өткөн күндөрү мончоктой тизилип көз алдына келе калат. Балдар колониясына келгени бир далайга кыйналып жүрдү. Мындагылардын баары эле жаман балдар көрүнбөдү. Бирок адам болгон соң ар кандай болот дечи. Бири тентегине чыдабай эрди көрсөтүп киши сабаган, бири кыйындыгын далилдегиси келип мелдеше кетип чөнтөктөн акча уурдаган, үчүнчүсү чын эле ууру болуп колдон суурулуп коомдук мүлктү бүлгүнгө учураткан. Айтор баарынын тең закон алдында кылмышы бар. Петянын ушуларга кошулганына бир ай болуп калды. Басса турса баягы Зия Валиевичтин «Кат жаз, Петя, адрести өзүң билесиң» дегени кулагынан кетпейт. Петя ал адам жөнүндө көптү билет. Анын күндөлүгүн окуган, илимий даражасын айгинелеген, биология илимдеринин кандидаты деген күбөлүгүн көргөн. Ал үйгө кайра-кайра киргенинин жөнү да мына ошол күндөлүктө эле. Адеп колуна ошол тийип окуп бүтпөй атпадыбы? Мына эми кайрадан ошол күндөлүктү кыялында окуй баштады. Анын барактары ачылган сайын Зия Валиевичтин жумшак мүнөзү, бийик адамгерчилиги улам бийиктеп отуруп, Петяны өзүнө чакыргансып кетет. Атам апамдан кийин өлдү. Экөө уда кетти, өңдөнбөйбү? Айылдагылардын ар кимиси менин жүзүмдөн сылап жолуга калганда боору ооруп эркелеткен болушат. Өчү барда экөөнү бирге алганын кара. Зыяны кимге калтырды?
деген чоң энем да эртели кеч ыйлап калат. Болдучу, аппак эже, сиз бар эмессизби? Каранар карманары жок тоголок жетим калып деле күн көрүп жүрүшпөйбү? Эл бар, өкмөт бар, деп жооткотушат келгендер чоң энемди. Анын жообу даяр. Менин төрүмдөн көрүм жакын эле. Ошол жаш байкуштарды тим коюп, жараткан аласасын менден алса гана. Ал эки кол кармашып, турмуш эшигин адеп ачкандан тарта менин босогомдон кетпеди эле. Өздөрүнчө бөлүп койсом эмне? Мынчалык эзилбейт элем. Ойлоп отуруп, жүрөгүм үзүлүп түшүп, күйүп кетем. Менин жаным эле эмнеге мынча бек жаралганын билбейм. Койчу аппак эже, алардын артында тукуму калбадыбы? Сага да демөөр болот. Андан көрө эми жаныңды бек карма, баланы элге кош, дешти. Аппак эже ооруп калды. Мен мектептен келгенде төшөгүнө отуруп, алды артына эки жагына жууркан койдурат. Ал кишинин эмне билгени бар экенин билбейм. Күндө эле «Поштачы келдиби?» деп сурай берет. «Жок», дейм. «Эшикти зыңкыйтып жаап коесуң, бек турат деп кирбей кетпеди бекен? Коронун каалгасын илбей кетип жүрбөйүнбү? Анын үстүнө сиздин үйдө экениңизди айылдагылардын баары билишет да». «Ha десең, эсиме жара чыгып, аны элесе албай жатпаймбы? Кимден кат келет эле?» «Теги чоң калаага жазган элем». «Эмнени?» «Сени». «Мени? Эмне деп?» «Чоң окууга алсын деп». «Мектепти бүтпөй элеби?» «Ошол жактан бүтөсүң да». Кийин мени балдар үйүнө алабыз деген кат келди. Байкуш эже 2 айдан ашык ушул катты күткөн тура. Ошол кабар келгенден тарта үйдөгү ылдыбарлуу оокаты бүт саттырды. Мени айылдагы мугалимге кошуп балдар үйүнө жөнөтмөк болду. Аппак эже, барбаймын. Түнөрүп келип, дайыма жыйылбай салынып туручу төшөгүнүн төмөн жагына отуруп алдым. «Аки!» Аппак эже чочуп кетти. «Ой, сага эмне болду?» «Барбайм. Мен кеткенде сиз жалгыз кантесиз?» «Мен эл ичиндемин да». Анын үстүнө айта албай калганын отургандар түшүндүбү, дымырай түшүштү. «Анын үстүнө сени мен окута албайм. Карыдым. Ошол жак сага жакшы тарбия берет. Кийин бир эскерип, рахмат айтасың балам. Кана, батаңарды бергиле». Алакан жайып отургандардан бата сурады. Мен да кол көтөрдүм. «Ак жолуң ачылсын». Анан мугалимге карады да: «Эми көңүлүмдү тынчытып кел. Билими мыкты, чоң адам болчу, акылы бар бала. Ошон үчүн жөнөтүп жатпаймбы? Байкуштун ата-энесинин арбагы ыраазы болсун. Атасы көрүнгөндүн кышын куйса да көңүлү менен иштөөчү. Бирөөдөн ашык акы алган жан эмес. Зыя атасын тартып, ак ниет, ак көңүл боорукер жан. Чоң адам болот», деди ыяралашпайча. Биз жолго чыктык. Канча жүргөнүбүз эсимде жок. Шаарга келип, аппак эжеге келген кат боюнча издеп жүрүп, балдар үйүн таптык. Корого кирер менен окшош кийинишкен балдар, кыздар көрүндү. Алардын кийимдери бирдей болгондуктанбы, мага кызы деле, баласы деле окшошуп кетти. «Ушунча көп балада окшош болот экен, деп коем оюмда. Бизди жашап калган бүркүт кабак киши кабыл алды. «Окуусу жакшы экен. Кимиси бар бул баланын?» деди ал жооп күтө. «Эч кимиси жок. Ата-энеси экөө тең тоолок өсүп, баш кошуп алышкан соң, айылыбыздагы бир боорукер аялдын ирегесинде жашап жүрүшүп, ушул баланы көрүшкөн. Эмне кырсык болду ким билсин, экөөнүн ортосунан айланбай өтүп кетишти. Ошол байбиче силер менен кат жаздырып байланышкан тура. Бул кайгынын кызылы катып, каны бат электе байбиче да отуруп калды. Кыязы оорусу катууңдөнөт. Ошондуктан баланын тагдырын силерге тапшырып, көңүлүм жайлансын деп ары урунуп, бери урунганы ошол болду. Мени чакыртып, сенин 5 барак белетиң бар, бул баланы жеткирип дайындап кел, деп туруп алды. Өзүм ошол айылда мугалиммин, деди мени узатып келген киши. Көңүлүм караңгылай түштү. Алкымын мууна көзүм чакыйды. Чоң энем, эжем деген аял жөн гана эл ичиндеги боорукер жан тура. Бүркүт кабак адам башын жогору көтөрбөй кагаз толтуруп жатып сүйлөдү. «Жакшы оку балам. Кемпир келечегиңе кам көрүп, сени окууга узатса, жаман окусаң уят болот. Жакшы оку. Баягынын жалгызы жараптыр дешсин». Мен чыйрала түштүм.
Oyuma koysa жооп бермек турсун бакырып ыйлап жиберер элем. Бейтаныш адамга анте албадым. Үн катпай тим болдум. Мени менен келген киши бүркүт кабак адамга таштап, ага жакшылап табыштады. Өзүнүн акыл насаатын айтып, эртеси үйүнө кетип калды. Чынын айтайын, кайдан келип кайда калганымы билбеген боюнча кала бердим. Арадан бат эле 6 жыл зымырап өтүп кетти. Балдар үйү өзүмдүн өлөң төшөгүм болуп калды. Кийин 10 жылдыкты бүткөн соң ошол жердегилер мени Москвага окууга узатышты. Анын алдында айылга аппак эжеге барып келейин десем жибербей койдум. Көрсө баягы киши бүркүт кабак адамга кат жазыптыр. Мурда бул жөнүндө мага айтышкан деле эмес. Азыр окуп отурбаймынбы? Зыяны окууга жиберген кемпир каза болду. Ошол балага деген бир аз тыйын терсегин сизге жибердим. Ал бир жакка окууга бара турган болсо, колуна бериңиз деген катты акчасы менен Москвага жөнөрдө колума алдым. 400 сом экен. Кайда батыраарымды билбейм. Ал учурда бул аябагандай көп акча эмес беле. Анын үстүнө мурда тыйын кармабаган жаным акчага көмүлүп эле калдым. Аппак эже менин кимим эле. Ал бир эл ичинде жашаган жоомарт жан. Мен азыр да турмушта кыйнала калсам, ошол кишиге кайрылам, кеңеш сурайм. Ушинтип өлбөй жашап калган адамдар да болот турбайбы турмушта? Петр бир күнү кечке ойлонуп, катты эмнеден баштаарын билбей бушайман болду. Мен сиздин үйгө кирген уурумун дейби? Ошентип жазсам жинди болуп калды дебес бекен? Баары бир го. Ууру кылганым жалган беле. Деги эмнеге кат жаз деди экен? Ошол адамдын айтканы көкүрөгүнөн кетпей жүрүп, акыры минтип шилтеп койду. Зыя Валиевич, мени кечирип коюңуз. Мөөнөтүм бүткөндөн кийин иштеп китептин кунун кайтарам. Буга алым келет. Кечириңиз. Сиздин ууру Петр. Анан экөөнүн ортосунда кат алышуулар, сырдашуулар башталды. Зыя Валиевичтин алгачкы катын алганда окуп алып, балдардан бөлүнүп барып эч кимге көрсөтпөй ыйлаганычы. Ушул азырда аны жатка кайталап эстеди. Саламатпы, Петя? Мени менен учурашып да койбопсуң. Ал өз эркиң. Ден соолугуң кандай? Ал жактагы шартка көндүңбү? Кыйын. Кардуулуктун, турмуштун, мүнөздүн калыптанышынын мектеби. Эсиң болсо ошол жерден баарын түшүнөсүң. Эмне жаман, эмне жакшы экенин билесиң. Китеп оку. Өзүң деле китепти жакшы көрөт эмессиңби? Ал акылдын булагы. Адам бол, Петя. Адам болуу аста-аста, айван болуу бир паста деген кеп бар. Аткара турган иштин жаман жакшысы, майда чоңу болбойт. Баарына бирдей ак дилде мамиле жаса. Кат жаз. Саламатта бол, менин Петр Ивановичим. Ушул убакка чейин бул баланы эч ким ушинтип айтпаса керек. Петр ошого ыйлады. Анын үстүнө ууру тутку жөнүндө жарты сөз жазылбаптыр. Ушунча толгон токой иш менен жүрүп, үстөгө босток кат жазганын карасаң, кийинки катын да тез эле алды. Жакшы иш жасаган турбайсыңбы? Ширетүүчү деген шумдук кесип эмеспи? Жанагы көк мелжиген мунара, асманга бой керген кабат-кабат үйлөрдүн бардыгында ширетүүчүнүн эмгеги бар. Мен ошондой нерселерди көргөндө ширетүүчүлөр өздөрүнө тирүүсүндө эстелик орнотуп коюшту деп кубанып калчу элем. Сен китепти көп окучу элең. Теги Платондун көпүрөсү жөнүндө окуганың бардыр. Окубасаң, ал адам жөнүндө жазылгандарды сөзсүз таап оку. Ошол окумушту Октябрь революциясына чейин эле көп иштеп, көп аракеттенген, кичинекей көпүрө тургузган. Ал Киевде азыр деле бар. Эл ага Сүйүү көпүрөсү деген ат берген. Ал көпүрө ортосу жар, эки дөңсөнү бириктирип турган назик, солкулдак көпүрө. Петя, алган кесибиң ардактуу экенин баалай билишиң керек. Азаматсың. Мени аябай кубантпадыңбы? Саламатта жүр. Сенин агаң Зыя. Петр бул катты алгандан кийин бир топ күнгө сыймыктанып жүрдү. Күнүгө эле иштегиси келип сурана берет. Эс алуу учурунда да отряд башчысынын жан алым койбой иш берүүсүн өтүнөт. Эми өзү үзбөй кат жаза турган болду. Бири да жоопсуз калбайт. Анын үстүнө кат келбесе кимдир бирөөнү күтүп кусаланып сагынып калчу болду. Петя, адам болупсуң. Бирок начальниктин айтканын аткарам деп эле олдоксон жасай берген иш өзүң жазгандай залалын тийгизет. А дегенде иштин жагдайын аларга түшүндүрүп коюш керек эле.
Силер күндүз кирип отура калчу бутканы кесип сал дешти. Балким ошондой жасоо керек го, кесип салайын. Тапшырма ошондой берилди десең, алар ачууланмак эмес. Чыр чоң чатакка айланбай басылганы ырас болгон тура. Билбеген адам уй четтеген бар. Алар сенин эмнеге кесип салганыңды түшүнбөй, үйүбүздү бузасың деп ачууланышкан турбайбы? Кечиримдүү болгон жакшы, ошентип жүр. Эжең да салам айт деп агарып калыптыр сага. Окуп жатканыңа да кубанып жүрөм. Баштаган ишти таштабаган адамдын мүнөзү туруктуу келип, турмушунда жолуга калчу кыйындыктан кыйналбай өтөт. Ошондой болоюн деген турбайсыңбы? Жарайсың, Петя. Ден соолукта бол. Агаң Зыя. Экөө бир жыл бою үзбөй кат жазышты. Зыя Валиевич катка канча кеп сөз жазса да, Петя баарын жатка билип алчу. Ошондуктан ушул азыр поездде кетип бара жатып, көкүрөгүнө жазып алган ар бир катын кайрадан окуп келе жатпайбы? Менин баскан жолума кызыкканың жакшы. Москвада окудум. Институтту артыкчылык диплом менен бүтүп, аспирантурага калтырышты. Кыскасы, 20 жылга жакын окуп, мамлекеттин мойнунан түшкөнүм жок. Ошону али актай элекмин. Жашырбай эле сырымды айта берейин. Баарынан кызыгы кандидаттык эмгегимди жактаган күн болду. Аябай толкундандым. Мурда андай болгон жок эле такыр. Аныма жараша оппоненттер, илимий жетекчим, окумуштуулар советинин мүчөлөрү ишимди бардыгы бирдей жактырышты. Ошол күнкү кубанычымды азыр да айтып бере албайм. Сөз менен айта албаганда көңүлдүн кушу болот тура. Меники да дал ошондой. Бир топ жолдошторум куттуу болсун айтышып, Москванын бир четине барып көңүл ачтык. Жашоо тиричилиңди жашырбай кабарлап тур. Менин катым баргыча күтүп отурбай жаза бер. Сен жаш эмессиңби? Агаң Зыя. Ушунча жолу кат жазып, ал кишинин аялы жөнүндө бир да ирет кеп салбаганына Петр Иванович таң калып жүрдү. Өзү да эч нерсе сурабады. Эжелеп ал кишини катка жазайын дейт, андан айбыгат. Болбой эле бир катында кечирим сурады. Ал катты алышып, ыраазы болушканын билгенде бир аябай кубанды. Экинчи жолу үйгө киргенде эжеңдин терезе тарткычын эшип салганыңа кечирим сурапсың. Ошону күтүп жүргөнсүп эжең ыраазы боло күлдү. Ал жер замандагы тор эмес беле. Аны да тиги жайма базардан алган элем дейт. Экөөбүз жөнүндө билгиң келиптир. Сенден эч нерсе жашырбайын, эмесе баарын жазайын. Адеп институтка ишке келгенде ушул эжеңдин үйүнө квартирага кирдим. Менден 6 жаш улуу. Күйөөсү 2 көзүнөн ажырап, майдандан келген соң бир уулду болушуптур. Ал бала 3кө чыгып такылдап сүйлөп калганда атасынын жарааты кабылдап, эч бир врач айла кыла албай, эне бала эр бүлөсүнөн ажырап калышыптыр. Мен келип ички тышкы оокатына аралашып, бир аз сергип кайгысын унута башташты. Бала да мени менен жаны бирге болуп кетти. Өзүм да аларга көнө түштүм. Бир үй бүлөдөй болуп кеттик. Бир күнү ректор чакырып алып, жаңы квартира бере турганын айтканынан кубанып үйгө келсем, эжеңдин кабагы түшүп, ушул үй 4 бөлмөсү менен аздык кылып сурадың беле? Биз менен эле жашап калат го деп үмүттөнүппүз, деп ыйлап калды. Анысына да карабайт элем. Ар кимдин өзүнүн үйү, өлөң төшөгү болуш керек го. Кечинде Муратыбыз билип калып, бутуму кучактап кетирбейм деп ыйлагандай болсо, босогону аттай албадым. Эртеси үйдү албас болуп, арызымы кайра алдым. Кийин эжең экөөбүз бир бүлө болуп жашап калдык. Мурат балабыз болду. Алардын сонуркаганы тараса, өзүм жаш болсом, деги кетүү жөнүндөгү оюмду улам кийинкиге калтырып жүрдүм. Мурат 3-чүгө окуган жылы кыш шумдук катуу болду. Балага суук тийип ооруп калды. Аны этибар албай жүрүп, дифтерия деген катуу оору бар экен. Ошонусу кошо жабышып, колубуздан алдыргандай бири-бирибизди сооротуп отуруп калдык. Эжеңдин ошондогу ыйы. Таң куланы өк салгандан түн караңгы жамынганга дейре басылбады. Оңулдап корону айланып, Мурат баскан жерден анын изин издейт. Ошол кайгы менен жалгыз таштай албай жүрүп, эжең менен от болуп кеттим. Экөөбүз бала көргөнүбүз жок. Муратты да унута албадык. Ал бала эжең экөөбүздү кол кармаштырып кеткен өмүр данакери болду. Балабыз эле жок дебесек, баары бар. Эжең жандан башкача жайдар адам. Жашоо турмушубузду болсо сенден жакшы билген киши жоктур. Өзүң айткандай,
Көңүлдүн баарын одарып кайра ордуна койгон турбайсыңбы? Менин жүрөгүм ооруп калгандан бери эжеңде жан жок. Ушунча да асан кайгы адам болот экен дүйнөдө. Катуураак бир нерсе болсо элден мурда эжеңден корком. Ал эмне анча азап тарта берет билбейм. Азыр врачтар күчтүү болбодубу? Саламым менен агаң Зыя. Ошол Зыя Валиевич менен эже кийин мени үйлөнүштү эле. Биздикине келгенде балдарымы жаны калбай ээрчитип жүрүшүп кетээринде неберелерими чоң ата, чоң энеге кат жазып тургула деп койсоңор дешчү. Эми минтип иштен кол бошобой жүрүп, жыл айланып жүз көрүшпөйбүз. Ал кишинин өзүнүн тирүүсүндө ата деп едим. Эми мени кескилеп салса убал жок. Поезд келип токтогондо Фрунзедеги кар тоңголок тартып кычырап жаткан экен. Петр Иванович вокзалдан таксиге да отурган жок. Зыя Валиевичтикине жөө жөнөдү. Суу кышкырып турса да, жонунан ылдый тер куюлуп алдастайт. Үйгө жакындаганда үнүнүн бардыгынча бакырып ыйлады. Асыл атам, арманда жүздөшпөй калдым. Петр Иванович ал адамды өмүрүндө ата деп чакырбаса да, үйүнө жакындаганда оозунан ата деген сөз кандай чыгып кеткенин сезбей калды. Зыя Валиевичтин короосунда тургандар бирин-бири карап таңданышты. Бул адамдын баласы жогун баарысы билишчү. Ар кими бул кимиси дегенсип элейишет. Асыл атам, айрылдым сенден, көрбөй калдым, кечир ата. Петр Иванович бугу жазылганча ыйлады. Кой айга болбоду. Анан эжесин кучактап бакырды. Апаке, кантип эле өлүп кетти. Экөөбүз канттык, апаке. Валиевичтин аялы Адерге алы келбей эсинен танды. Анан кантсин, аялын врачтар сасык тумоо дегенинен ага дары алып келем деп аптекага чыккан бойдон кайтпай минтип жаман кабар келбедиби? Кантип анан эстен танбасын? Эми тигил ыйлап жаткан бала Зыя Валиевичтин асырап албаса да, өз баласындай алынып кеткен баласы экенине не жакшы саналаштары, не тааныштарынын эч кимиси билбей айран калып турушпайбы? Чыгарманын аягы. Чыгарма kg.type.net сайтынан алынды.